Барбол шириндиктерин чыгарган ишканасына келдик. Бул жерге кирүү үчүн атайын шарттарды аткарыш керек. Халат, бутка бахила, анан кийин албетте башка ушундай чепчиктерди кийиш керек, чач чыкпаш керек. Бул жерде 50-ге жакын кыз келин иштейт. Баарынын өзүнүн жумушу бар. Бири торттун камырын даярдаса, экинчиси кесип, дагы бири майлап кооздойт. Bir günde maksiden 20 uçtuktan öydü, standarttan indiden de 20 uçtuktan öydü olur. Hazır клубника торт майлатабыз. Ошол биз жасалгага өткөрүп беребиз азыр майлап. Түшкөн заявкага карайбыз. Кээде 2800, кээде 2,5, кээде 2000. Ар кандай заявка келет, ошол жерде оформление кылабыз. Иштөө үчүн жумушчуларга бардык шарттар түзүлгөн. Бөлмөнүн жылуулугу, тамак аш атайын формалар менен камсыздалышат. Айлык акы убагында берилип, жумушчулар чет өлкөдө эмес, өз жеринде иштеп бала бакырасын багып жатканына кубанышат. Чет өлкөдө балдар таштап сыртка чыгып иштегенге караганда ушул жерде эмгектенип айлык акы жакшы эле өзгө жетет. Азыркы маалда клубника торту чыгып атат. Клубниканын өзүнүн сиробу берилет, өзүнчө сиробу болот. Сиробун берип алышып, анан атайын бул жерде жооптуу кыздар, жумушчулар иштешет. Анан ошол салып алышат. Салып, анан бул жакка өткөрүп беришет. Анан бул жакта атайын майлоочу кыздар бар. Алар майлап даяр болгон торту, атайын жасалгалаган эжелерибиз бар. Ошолорго өткөрүп беришет. Алар жасалгап, готовый кылып, анан тортубузду өткөрүп беришет. Барбол кардарлардын талабына ылайык тортторду да жасашат. Айтсак, бул торттун салмагы 3 килограмм. Кызыл Кыя шаарынан атайын буйрутма кылышкан. Бул бизге bir gün, 2 gün murun заявка түшөт. Кардардан заказды ошол 2 gün murun алынат. Андан кийин бизге заказ түшкөндөн кийин 1 gün murun торттун бисквитин кестирип, кремин салдырып, майлатып туруп, холодильникке тоңдуруп коебуз. Анан 6 saat, 8 сааттан кийин жасап баштайбыз. Торттон сырткары бул жерде таттуу токуштор да чыгат. Bir күндө 2 тоннага жакын томпок токуштор, кекстер даярдалып, Кыргызстандын Булуң бурчуна жеткирилет. Бул мына жерге минутага коюлат. 240 минутага коюп, градуска коюп, бул жагын 15 минутта пишет. 15 минутта. Бул томпок печени, кекстер дагы аркылуу өзүнүн минутасында пишет. Биз буну немеден чыгарабыз, мына калптан. Калптан чыгарып, нар жакта куюшат, ирис коюп, анан кийин упаковка кылып кетет. 500дөн ашуун кызматкер эмгектенет. Учурда бизде 20 өзүбүздүн фирмалык дүкөнүбүз бар. Негизи фирмалык дүкөндөрүбүз бул Жалал Абадта, Баткенде, Ош шаарында бар. Ал эми фирмалык дүкөндөрүбүздү эске албаганда Кыргызстандын нары менен көлдө гана жок, калган бардык булуң бурчтарында биздин продукцияларыбыз жетип барат. Барбол атамекендик кондитердик фабрикасы 17 жылдан бери соодада. Күн өткөн сайын жаңыланып, элдин талабына шайкеш таттууларды жасап өндүрүүдө. Алдыда кошуна мамлекеттерге экспортко чыгуу пландарды да көздөп турушат.